Бул жерге отпечаток көрүп кеткиле го. Качан? Октябрда жабып кеткенбиз го. Кече мен сүрөткө тартып, жабылгандар боюнча сүрөткө тартып. Мен көргөнүм эмесмин. Республикада мал союлуучу жайлардын көпчүлүгү экологиялык жана санитардык талаптарга жооп бербейт. Мындан улам тамак аш коопсуздугун сактоо жана жарандардан түшкөн кайрылууларды эске алуу менен ветеринардык кызмат текшерүү иштерин баштаган. Жыйынтыгында 93 мал союлуучу жайдын 25и жабылган. Алардын арасында Жалал Абад шаарындагы бир кушкана да бар. Рейстерден өткөн 4 убойный пунктубуз бар. Бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп атат. Биздин убойный пункттарда негизинен 4төн 6га чейин мал союлат. Анан талапка жооп берүүгө бизде бир Б2 деген мал союучу кушканабыз бар. Аны убактылуу эскерткенбиз. Азырынча жабык иштебей турат. Калгандары толук кандуу иштеп атат. Б2 боюнча качан жабылды, анан эмне себептен жабылды? Биздин Б2 деген ишканабыз бул рейстерден мурун өткөн. Биз сурандык, чоң мамлекеттик деңгээлде чоң баня, сауна курулган. Анын кушкананын алыстыгы элдик конуштан 1000 метр алыста туруш керек. Биз ошонун жагын эске алдык. Ал 1 метр эмес, дуалга жакын, где-то 200 метр ошо жагдайларын эске алып, анын жогу жакта жетектери макулдашып биз жаптык. Азырынча иштебей турат. Жок, силер жабылды деген ушул болчу да? Ачып иштешип жатат экен да. Жаңы эле сиздерден келдик, жабылган Б2 деп айттыңыздар. Кана ветер чаркана. Азыр жума кетти. Бул жерге отпечаток көрүп кеткиле го. Качан? Октябрда жабып кеткенбиз го. Кече мен сүрөткө тартып, жабылгандар боюнча сүрөткө тартып. Мен көргөнүм эмесмин. Деген менен жабылды дейилген Б2 аталышындагы мал союлуучу жай кадимки тартипте иштеп жатыптыр. Аталган кушкананы жабууга имараттын эскилиги жана калктуу конушка жакын жайгашканы себеп болгон. Мындагылардын айтымында малды өлүм болгон жерге шашылыш союуга туура келген. Бирок канткен күндө да ишмердүүлүгүнө чекит коюлган жерде мал союу канчалык мыйзамдуу деген суроо жаралат. Өзүңүз деле күбө болдуңуз. Биз 14-декабрь күнү келип, мен сизге сүрөттөрүн көрсөттүм го. Ал жерде ушул жерге өзүм келип, бирме-бир тактап кеткенде жабык турат эле. Биз жума сайын келип каралып турабыз. Биз келгенде жабык болуп турат. Эми бүгүн мына күнгө биз келбеген күнүбүзгө мындай ачык болуп турат. Биз кандай чара кылабыз? Азыр ветеринарчыны чакырайлы, сүйлөшөбүз, анан сүйлөшүп айыппул салынат бизерге предположение. Республикада эт өндүрүү, кайра иштетүү жана жогорку сапаттагы уй жана козу өндүрүү боюнча мал чарба объектилери күндөн күнгө көбөйүүдө. Бирок калкты сапаттуу, коопсуз эт жана эт азыктары менен толук камсыз кылуу жетишсиз. Мындайда мал союлуучу жайлардын жоопкерчилиги чоң. Буга Сузак районунун Ынтымак айылындагы бул мал союлуучу жайдагы далил. Тазалык вообще жок. Биз толуп калдык просто. Качан толуп калды? Азыр толуп калды, эми оны 53 менен тазалайбыз. Азыр эле толуп калдыбы? Бул азыр толугондой эле го мынча. Жок, бул жерге жылкы сойдук да азыр. Жылкы сойгондо толуп калды, эми азыр анын сордук. Канча бирде толуп калат ал? Канча убакытта бир толот? 10 күндө бир толот да. Бир күндө канча жандык союсуңар? 3-4 союбуз. Мына жерде канча тери бар? Жандыктын терisi бар. Мына жерде азыр бир 10 чакты болуш керек. Ушинтип жыйып койгонго болобу? Эреже. Жок, буну алып кетет азыр. Буга чейин мал союучу жайларды текшерүүгө мораторий киргизилип, көзөмөл жокко эсе болгон. Быйыл гана май айынан баштап ветеринардык кызмат тамак аш коопсуздугун сактоо жана жарандардан түшкөн кайрылууларды эске алуу менен көзөмөлдөө иштерин баштаган. Ветеринардык кызматтын бирден бир максаты бала бакчадан баштап аскерлерге чейин сертификациядан өткөн гана жайдын эти менен камсыз кылуу. Андыктан 2023 жылы Кыргызстандын ар бир районунда чакан жана талапка жооп берген мал союучу жайлар курулушу мүмкүн. Малдан элге зооноздук оорулар, жугуштуу оорулар жууп кеткен күндө себеп болуп атат. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө министрликтер менен сүйлөшүп, садиктер, мектептер, больницалар, ошондой ар кандай тармактарда баягы эме менен убойный строго убойный цехта союлуп, ошол жерден эт алынсын деген талапка биз ушун кайрылып, келишимдер түзүлүп, ошол боюнча иш жүрүп атат. Бүгүнкү күнү ветеринар кызмат ишкерлер менен иштешкенге даярбыз. Бизге кайрылса, же ошол жакта райондук түзүмдөрү кайрылса, ушул убойный цех биздин ветеринар талап боюнча кандай салыныш керек?
бизде жанагы модулдук китепчелер бар. 2022 жылы өлкө аймагындагы мал союучу жайларда оорулуу малдын 50.000 килограмм эти жок кылынган. Кошумчалай кетсек, ишмердүүлүгү токтотулган кушканаларга берилген мөөнөт 25 декабрда аяктайт. Эгер санитардык абал сакталып, талаптагыдай иштер аткарылса, иштетүүгө уруксат берилет. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.